UFC'nin мурдагы падышасы деп аталган Конор Макгрегор 2020-жылдын башынан эле октогонго кайра кайтат. Бул кабар анын фанаттарына дем берди десек дагы болот. Эсиңиздерде болсо, былтыры Конор дагестандык мушкер Хабиб Нурмагомедовдон жеңилип, карьерасын аяктаганын билдирген. Самый важный, естественно, вопрос, который все задают: правда ли ты уходишь на пенсию? Мужик, посмотри на меня, просто глянь. В моей бороде еще достаточно волос. Бирок бул жылдан тартып кайра машыгуусун улантып, январь айында кайра орто жеңил салмакта карьерасын улантмакчы. Ал бул жылы кимдер менен беттеш өткөрөт, бүгүнкү чыгарылыштан кабардар болосуз. Жылдын башынан эле Конор Макгрегор UFC'нин мурдагы чемпиону Дональд Соррени менен беттеш өткөрөт. Бул тууралуу мушкер өзүнүн каналына интервью берди. Биз толук түрдө интервьюсун кыргызчага которуп беребиз, достор. Андыктан лайк басып, каналга катталыңыз. Биз баштадык. Конор, биринчиден интервью бергениңе чоң рахмат. Айтсаң, эмне себептен алгач эле Дональд Серроне менен беттеш кыласың? Мен менен Дональдтын ортосунда бир аз тарых бар. Эгер мага вызов таштагандардын тизмегин карасаңар, биринчилерден болуп Дональд турат. Ал список боюнча биринчи болгону ошол. Эмнеге беттеш орто салмакта өтөт? Баары угары менен таң калышты. Себеби сен мурда жеңил салмактар категориясында жүзүң да. Биринчиден, азыр менин салмагым ошого жараша. Апрель айында жеңил салмактар категориясында чемпиондук беттеш жүрөт. Ошол учурда мен салмакташтайм. Азыр мен орто салмакта урушка даярмын. Мен салмак куубастан эле мыкты даярдыктамын. Мен ойлойм, Дональд менен жакшы уруш көрсөтөбүз деп. Экөөбүздө тең, нокаут боюнча рекордторубуз көп жана артыбызда көптөгөн ийгиликтер күтүп турат. Бул беттеш менин жылымдын башталышы болот. Бул жылы менин ийгилигимдин сезону катары көрүп турам. Ушул сезондун башталышы Дональдты жеңүү менен башталат буюрса. Сен өзүңө Дональдты татыктуу деп эсептейсиңби? Себеби былтыры анын популярдуулугу кеткен болчу. Дана айтат, сенин бул беттешке кызыккандыгыңды. Жок, мен бул категорияга бир эле Дональд үчүн келгеним жок. Анын артында көптөгөн мушкерлер жатат. Мен бул салмактан чемпион болгонумда дагы толук канааттанган эмес элем. Экинчиден, бул салмактагы чемпионат былтыркы жылы мага жаккан жок. Ошондуктан мыкты беттеш көрсөткүм келет. Ачык эле айтсам, бул салмактан дагы мен чемпиондукка аттандым. Колдоочуларым менин рекордторумду унутуп бараткансыйт. Бул жылы кайрадан эскертип койгум келет. Мен ишенем, башкалардын деңгээли меникинен төмөн. Мен мыкты даярдыктамын. Менде көптөн бери мындай даярдык боло эле келе. Бир жыл бою мен ушул даярдыкта болом. Чыгам дагы баарына далилдейм. Хабиб менен Тонинин ортосунда эмне болот деп ойлойсуң? Алардын ортосунда мурда 4 жолу беттеш болот деп болбой калган. Бул дагы 5-чиси болсо керек. Мен азыр мурунку көз карашта кайрадан карьерамды баштадым. Стабилдүү түрдө беттешким келет. Кайсыл жерде ким менен болсо да беттешүүгө даярмын. Кезекте Гейджи турат деп ойлойм. Ал дагы мени менен беттешкиси келгендердин бири. Мүмкүн көп узабай эле аны менен чыгаттырмын. Билесиңерби, мурунку даярдыктарым аябай эле начар эле. Мен буга өзүмдөн башка эч кимди күнөөлөй албайм. Мен өзүмдү күнөөлөйм. Артымда чоң команда турат, мага ишенишет. Алар мага жол көрсөтүшөт. Мен бул жоопкерчиликтин чоң экендигин сезип турам. Ошондуктан мен жалаң гана жеңишим гана керек. Хабиб менен реваншты эмне үчүн кааладың? Бул реванш сенин ачууң келгендиктен келип чыктыбы, же сен аны жеңүүгө ишенесиңби? Ал бала мен үчүн күлкү. Ал бала коркунучтан титиреп турат. Ал титиреп реванштан коркуп турат. Ал реванштын болбоосу үчүн баарын жасап жатат. Менимче баарын жоготуп алуудан коркуп турат. Ал өзүнүн алдыдагы 10 беттеши тууралуу комментарий берди го. Оба, ал менден коркуп жатат. Реваншты баары каалап турушат. Мен, Дана жана башкалар. Бир эле ал качып жатат, бирок жашына албайт. Беттеш сөзсүз түрдө орун алат. Биринчи раундда мен жеңдим.
Ал мени партерге жыгытты, бирок мен аны жеңдим. Ал эмне кылды? Менин октагондо турушумду көрдүңөр. Ал менден качып клеткадан чыгууга шашты. Мен аягына чейин болдум. 4-5 бешинчисине дагы мен жеңдим. Мени колдогондорго, даярдагандарга, мага ишенгендерге урматсыздыгымды көрсөттүм. Бирок аягына чейин лидерлигимди көрсөттүм. Анын аягында анын досунун көзүнө дагы жакшылап заряд берип койдум. Мен кайталайм. Ал качышы мүмкүн, бирок кутула албайт. Муну менен бүтүп калбайт. Сөзсүз уланат.